Саламатсыздарбы? Сиздер азыр Эсенбаевтан 5 суроо, 5 жооп шоусун көрүп атасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын башкы демөөрчүсү Техно Керемет бытовой техника саткан дүкөн. Эжекей, саламатсызбы? Кандай жакшысызбы? Ден саламатсыз. Жанымда турган инсанды сиздер тааныйсыздар, билесиздер. Разаков шаарынан Ташкентке Leylek Travels элдерди алып барып, сейилдетип алып келе турган компаниянын, ишкананын жетекчиси. Жана Алтын бешик айылында, Колбо айылында мугалимсиз. Кайсы сабактан? Математика, информатика. Математика, информатика. Сиз деле эсептен зор экенсиз да, буюрсам. Анда оюндун шарты түшүнүктүү. 5 суроо берем, 5 суроого жооп берсеңиз, анда 5000 сом. Эгерде 4-өөнө жооп берсеңиз, анда AirPods оригиналы сизге. А эгерде анан оюндун акырында эмес, башында эле мен сизге бир китеп белек берип коеюнчу. Эжеке 3 эле вариант китебибиз бар. Демөөрчүлөрүбүздүн атынан 3 китептин бирөөсүн сиз алыңыз, белек катары. Айлар. Рахмат, бар болуңуз. Анда даяр болсоңуз оюнду баштайлы. 1 минутадан таңдайсызбы же общий 5 минутадан таңдайсызбы? 1 минутадан таңдайм. 5 минутадан таңдасаңыз, карасаңыз плюс жери бар да. Азыр башка катышуучулар 15 секундта жооп берип атып коёбу да, калган секунд күйүп кетет да. Наргыда күйбөйт. Макул анда 5 минут. Общий 5 минут. Макул, бир көрөлү. Анда эмесе оюнду баштадык. Анда эмесе эжекейим жалпы 5 минутаны таңдады. 1, 2, 3 кетти оюн. Көңүл буруңуз. Кыргыз улуттук оюнунда бир топ таштар менен ойной турган оюн бар. Алар кайсылар? Топ таштар менен ойнона турган? Топташ. Таштар менен ойнона турган, короче, тодо. Көп таштар менен ойнона турган оюндарыбыз бар экен. Алар кайсылар? Болгон эки эле той оюнубуз бар экен, улуттук оюнубуз. Бул кайсылар? Жамиля деген оюн барбы? Жамиля деген оюн барбы? Же улуттукка кирбей бол? Жок, улуттукка кирбейт. Топташта 5 таш. Биринчиңиз туура, экинчиңиз. Бактияр, менин жообум ушул. Чакмак таш. Жок. Болду. Бирөөсү туура, экинчисин эми табышыңыз керек. Топташ дедик, чакмак таш, Жок, баягы ошо 5 таш бирөөсү. Топташ деген оюн жок. Ошо 5 таш бирөөсү, экинчиси. Бул дүйнөлүк деңгээлге чейин чыгып кеткен. Кайсы оюн? Сизге подсказка, 5 минуттун ичинде подсказка бар, бираз. Көкбөрү. Жок, таш менен дейм, амей. Эжеке келиңиз, сиз катышыңыз анда кай? Жөн туруңуз анда. Мен болду, ушул жоом. 5 таш, макул. Кийин минута ашып калса, анда кайтып келебиз буга. Анда эмесе экинчи суроо. Көңүл буруңуз. Музыканттардын тамгасы. Нота. Амей, отон браво, өтө сонун. Спорттогу, олимпиададагы 5 тегерек бар. Ошол эмнени түшүндүрөт? Олимпиадада 5 та туп тегерек бар. Ошол эмнени түшүндүрөт? Эгер кайтып келебиз, макул сүйлөйүнчү. Обурч эмес, Жок. 5 тегерек. Жан белдерибизде 20 тежекей турат, агайлар. Деп турат. Туура түшүнөсүздөр. Подсказкаларды берип. Бирок биз укпайбыз аларды. Андан кийинкиси. Жок, оюн токтоп анда. Ошондойбу? 5 тегерек бар. Кольцо деп коет. Ошол эмнени билдирет? Спорттук эмедеги эң эме. Олимпиадада ошол 5 тегерек бар. Ал 5 тегерек эмнени билдирет? 5 тегерек, балким 5 белгилүү оюндардын бириккен айкалышы. Жок, жакындадыңыз. 5 мамлекеттин айкалышы болду. Ошондон накта жообуңуз. Шериктеш мамлекеттер. Ошондо токотери. КМШ өлкөлөрүндөгү. Тома варианттарды айтып берип атасыз, эжекейсиз. Ушул менин жообумду бирөөнү айтыңыз, кабыл алайык. Эң биринчилип кошулган ошо 5 мамлекеттин шериктештиги. Кайсы мамлекеттер? Билбейм. Жок, тилекке каршы жообуңуз туура эмес. Ал 5 материктики. 6 материк түндүктө музда эч ким жашабайт. Кийинки суроо. AirPods'ка көңүл буруңуз. Адам биринчи кабатта бир адам жашап атат. Биринчи, мындай экен суроо. 12 этаждуу здание бар. Мисалы үчүн 12 этаж, элестеттиңиз, Биринчи этажда 2 адам жашайт. Экинчи этажда 4 адам жашайт. Үчүнчү этажда 6 адам жашайт. Ушинтип эките болуп көбөйүп кете берет. Эми суроо, лифттин кайсы кнопкасы көп басылат? Кайсы этаждын кнопкасы көп басылат? Билет элем ушунучу.
12 этаж үйдө 12'niki көп басылат да. Нақты жообуңуз 12. браво. AirPods'тагы бүттү. Тилекке каршы оюнубуз ушул жерден токтоду. Биринчи этаждагы көп басылат. Неге? 12'деги дагы, биринчи этаждагы дагы баардыгы биринчи этажга түшөт. Yes. Сиз даяр болсоңуз оюнга келиңиз. Эжеке, рахмат сизге. Бар болуңуз.